Саламатсыздарбы? Мен БКМК үчүн тайпасынын студенти Мейманова Диана, окутуучу Маматкулова Назира. Сабактын аты педагогика. Сабактын темасы тарбиялоо ишмердүүлүгүнүн түзүлүш компоненттери. Тарбиялоо процесси тынымсыз өзгөрүп туруучу татаал система. Белгилүү болгондой аныкталган татаал система терең жана толук изилдөө үчүн татаал системаны бөлүктөргө, түзүүчүлөргө ажыратышат. Эгерде тарбиялоо процессин анын максаты боюнча түзүүчүлөргө бөлүүдө орчундуу ролду процесстин багыты, башкача айтканда анын максаты ойнойт. Азыркы мезгилде тарбиялоо процессин төмөнкү максаттарга жетүүгө багытталган. Ар тараптан жана гармониялуу өнүктүрүүчүнүн ар бир инсанды бирдикти багытта калыптуу. Бардык адамзаттык жана кыргыздын улуттук баалуулуктарынын негизинде туура адеп-акылактык мүнөздөрдү калыптандыруу, илимдин, билимдин, маданияттын жана искусствонун жетишкендиктери жана баалуулуктары менен тааныштыруу аркылуу бирге аларга өзүнүн инсандык мамилесин пайда кылуу, коомдук түзүлүшкө туура келген турмуштук өздүк позицияга калыптуу жана тиешелүү укуктарды жана жоопкерчиликтерди кабыл алуу, социалдык өздүк талаптарга туура келген шыкты, жөндөмдүүлүктү жана кызыгууну андан ары жогорулатуу, өздүк жана коомдук аң-сезимге таасир этүүчү таанып билүү ишмердүүлүгүн өнүктүрүү, жогорку деңгээлде уюштуруу. Тарбиялоо процессинин биринчи этабы өзүн өзү алып жүрүүнүн нормаларын, эрежелерин үйрөнүү. Тарбиялоо процессинин экинчи этабы ар бир тарбиялоочунун тигил же бул мүнөз, сапат боюнча өздүк ишенимин калыптоо. Тарбиялоонун үчүнчү этабы ар бир тарбиялануучуда сезимди калыптандыруу.